Herkese merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Türk Dili A2 seviyesindeki derslerimize hoş geldiniz. Bugün A2 seviyesinin ilk dersini başlıyoruz. Barыңыздарга салам достор, кутмандуу күнүңүздөр менен Türk Dili'nin A2 деңгээлиндеги сабактарына кош келдиңер. Бүгүн A2 деңгээлинин алгачкы сабактарын өтүп баштайбыз. Анан урматтуу достор, ушул нерсеге маани бериңиздер. Эгерде силердин деңгээлиңер чын эле нөлдөн башталган баштапкы деңгээл болсо, сөзсүз түрдө A1 деңгээлиндеги сабактарыбызды алгач көрүп, ошолорду көрүп бүтүп, жыйынтыктап, анан бул сабактарды баштасаңар болот. Бул A2 деңгээли, мындайча айтканда, экинчи деңгээлдин сабактарын баштап атабыз. Бүгүнкү сабагыбызга кош келдиңер. Бүгүнкү сабак силер менен кызыктуу, пайдалуу болот деген ишеничтемин. Анда эмесе баштадык. Türk Dili'nin A2 деңгээлинин алгачкы сабагында биз грамматикалык жана практикалык сабактарды чогуу өтмөкчүбүз. Сабактын практика бөлүгүндө биз ашканадагы тамак ашка байланыштуу керектүү болгон сөздөрдү, эң керектүү фразаларды үйрөнмөкчүбүз жана үйрөнгөн фразаларды, сөздөрдү тексттер менен бышыктайбыз. Ал эми грамматика бөлүгүндө болсо, япым эклери жана ошондой эле эмир кипи деген эки грамматикалык теманы өтөбүз. Бул темалар кайсы учурда колдонулат, кантип жасалат, кантип сөздөргө уланат, алдыдагы бөлүктөрдө мен силерге кенен түшүндүрүп берем. Андан кийин сабагыбыздын эң акыркы бөлүгүндө түрктөрдүн мантысы тууралуу кызыктуу кеп куруп бермекчимин достор. Бул сабак жөн гана грамматика, практикадан турбастан силерди түрктүн маданияты менен, түрктөрдүн ашканасы менен тааныштырып, сабакты дагы да кызыктуу кылууну чечтим. Анда эмесе баарыбызга ийгилик достор, хепимизе башарылар дилиyorum. Келгиле емеклер деген темада сүйлөшөлү достор. Практикалык бөлүгүбүздө ушул сабакты кылабыз дегенбиз. Емеклер, тамак аштар тууралуу эң керектүү сөздөрдү, фразаларды үйрөнөбүз, анан тексттерди окуп көрөбүз. Бул жакта тамак ашка байланыштуу негизги сөздөр бар. Түркчө, кыргызчасы менен көрсөтүп койдук. Мунун көпчүлүгүн силер билесиңер деген ойдобуз. Бирок ошентсе дагы бир сыйра кайталап өтөлү. Экмек. Экмек деген сөз бул нан деген сөз. Суу. Маден сую деген болсо, бул газдалган минералдык суу деген сөз. Маден сую, минералдык суу. Сүт үрүнлери, сүт азыктары. Пейнир, сыр. Зейтин, бул оливка, зейтун деп коебуз. Андан сырткары эт, бул биз билген эле эт. Анан дагы бөлүктөргө айта турган болсок, мисалы тавук эти дей турган болсок, бул тоок эти. Кырмызы эт же болбосо дана эти дей турган болсок, ал уй эти деген маанини билдирет. Себзе деген сөз бул жашылча жемиштер, жер жемиштер. Мейве деген мөмө жемиштер деген сөз. Себзе жашылча жемиштер, мейве мөмө жемиштер. Юмурта жумуртка, пиринч күрүч, макарна деген сөз бул макарон деген сөз. Буларды сөздүк китептерибизге жазып жаттап алабыз. Андан кийин болсо, бул презентацияда тамактын даамын сүрөттөөчү сыпат сөздөр бар, сыпаттоочу сөздөр бар. Ошолорду үйрөнөбүз. Эгер тамак даамдуу, жакшы болгон болсо, анда леззетли деп айтабыз. Леззетли же болбосо нефис деп койсок болот. Сонун, аябай жакшы деген сөз. Ачуу тамакка ажы деп айтабыз. Калемпир кошулган тамактарга көбүнчө. Татлы деп таттууга айтабыз. Татлы. Десертке дагы кээде татлы деп айтылат. Татлы емек истиyorum. Таттуу жегим келип атат деген сөз да. Тузлу деген бул туздуу. Тузсуз биз билген эле. Экши деген болсо, бул кычкыл деген сөз. Экши. Мисалы лимон экши. Лимон кычкыл, Яалы, майлуу деген сөз. Сыжак деген ысык, кайнак же болбосо соук деген болсо, бул муздак деген сөз. Тамактын даамын ушинтип айтсак болот. Мисал үчүн, ben lezzetli yemekleri yemeyi seviyorum. Мен таттуу же болбосо даамдуу тамактарды жегенди жакшы көрөм. Benim kız kardeşim yağlı yemekleri sevmiyor. Менин бир тууганым майлуу тамактарды жакшы көрбөйт. Деп, ушинтип мисалдар түзүп көрсөк болот. Булар дагы сөз жаттайбыз.
Эми келгиле. Эгерде биз ресторанга барып калган болсок, ушул фразалар менен сурасак болот. Бул фразалар диалог түзүү үчүн же болбосо ресторанда заказ буйртма берүү үчүн аябай маанилүү. Меню алabilir miyim? Menü alabilir miyim? Деген сөз бул меню алсам болобу деген сөз. Sipariş vermek istiyorum. Sipariş vermek istiyorum. Буйртма бергим келет. Заказ бергим келет деп ошо официантты чакырып, sipariş vermek istiyorum десек болот. Анан тамактанып бүткөндөн кийин счетту сураганда, эсепти сураганда hesap lütfen десек болот. Же болбосо hesap verebilir misiniz lütfen деп сурасак дагы болот. Карта менен төлөй турган болсок, мисалы, кредит карты geçiyor mu деп сурай алабыз. Кредит карты geçiyor mu? Кредиттик карта менен төлөсөк болобу? Кредиттик карта өтөбү? Деген суроо. Бахшиш деген сөз бар. Бахшиш деген бул чаевые деген сөз, чай пулу. Бахшиш vermek istiyorum десек болот. Мисалы, чай пулу бергим келип атат дегенди. Бул фразаларды жаттап алабыз. Menü alabilir miyim? Sipariş vermek istiyorum. Hesap verebilir misiniz? Lütfen. Kredi kartı geçiyor mu? Bahşiş. Эң акыркы бөлүгүндө болсо, бул жакта дагы тамактанып бүткөндөн кийин айтсак боло турган керектүү фразалар. Тамактануу алдында, мисалы, же болбосо тамак ичип баштаганда afiyet olsun деп айтабыз. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Бул тамагыңыз таттуу болсун деген сөз. Elinize sağlık. Же болбосо көптүк түрдө ellerinize sağlık десек болот. Бул колуңузга береке деген сөз. Тамак жасаган адамга ыраазычылык билдирүү үчүн айтылат. Elinize sağlık. Же болбосо ellerinize sağlık. Тамак жеп бүткөндөн кийин çok şükür. Же болбосо elhamdülillah деп айтышат көбүнчө. Тойдум, Кудайга шүгүр деп айтабыз. Эгер аябай ачка болсок, acıktım деп айтсак болот. Ben çok acıktım. Yemek yemek istiyorum. Курсагым аябай ачты, тамактангым келип атат деп. Же болбосо суусаган болсок, susadım деп айтабыз. Susadım. Кандайдыр бир тамактын даамын сурагыбыз келип аткан болсо, tadı nasıl? Же болбосо yemeğin tadı nasıl? Çorbanın tadı nasıl? Деп ошо даамы кандай деп сурасак болот. Afiyet olsun. Elinize sağlık. Ellerinize sağlık. Çok şükür. Elhamdülillah. Acıktım. Susadım. Tadı nasıl? Бул фразаларды жаттап, тамак ашка керектүү болгон бардыгын билип алышыбыз керек. Бизге сөзсүз түрдө булар керек болот. Эми келгиле ресторанда болгон кичинекей бир диалогго карап көрөлү. Бул жакта Onur деген эркек бала бар, анан Инжи деген кыз бар, анан гарсон. Гарсон деген бул официант деген сөз. Ошолордун диалогун окуп көрөбүз. Yemek siparişi, тамак буйртмасы деген. Çok acım. İnci. Haydi, güzel bir lokantaya gidelim. Onur. Garson, bakar mısınız? Garson. Evet efendim, buyurun. Onur. Bugün ana yemekte neler var? Garson. Köfte, tavuk ve balık. Onur. Ben köfte alayım. Hayatım, sen ne yemek istiyorsun? İnci. Ben de tavuk alayım. Onur. Salatalarınız neler peki? Garson. Çoban salatası ve mevsim salatası. Onur. Biz soğan yemiyoruz. Ortaya bir mevsim salatası alalım. Soğan деген söz, bul жерде piyaz деген söz. Biz piyaz jebeybiz deydi. İnci. Tatlılardan neyi öneriyorsunuz? Öneriyorsunuz деген, tatlılardan neyi öneriyorsunuz деген söz. Bul desertlerden emniyeni sunuş kılasız deydi. Önermek деген ошо sunuş kılуу деген söz da. Garson da aytып атат. Kadayıf ve baklavamız çok lezzetli. Lezzetli деген экен? Жана эле үйрөндүк. Таттуу, даамдуу деген сөз болчу. İnci. Ben kadayıf yiyeyim. Onur. Ben de baklavayı denemek istiyorum. Garson. Peki efendim, hemen getiriyorum. Dep бүтүrdү.
Бул жерде Онур менен Инжи ресторанга барып, Онур сурап атат, бүгүн тамакта эмнелер бар, менюда эмнелер бар деп. Гарсон дагы айтып атат, көфте, балык, тоок эти бар деп. Анан Онур көфтө алмай болду, Инжи болсо тоок алмай болду, Андан кийин салат тандашты, таттуу тандашты. Гарсон дагы "Peki efendim, hemen getiriyorum" дейт. Hemen деген сөз дароо деген сөз. Дароо алып келейин деп, заказды алып, буйртма алып кетти. Ошону менен биз тамак ашка байланышкан бөлүктү жыйынтыктай берсек болот. Бул жакта тамак ашка керектүү болгон фразаларды, сөздөрдү үйрөндүк. Буларды жаттап колдонуу сиздердин колуңуздарда. Андан кийин текст менен практика жүзүндө карап көрдүк. Бул аябай пайдалуу сабак болду деп ойлойм. Эми грамматика бөлүгүбүздө эмир кипи деген темабыз бар. Эмир деген сөз бул түзмө түз которгондо буйрук деп которулат. Буйрук, эмир. Этиштин буйрук ыңгайына байланыштуу темабыз да. Мисалы бирөөгө буйрук бергенде, буйрук иретинде айтылган сөздөргө, фразаларга айтабыз. Бул эмир кипи качан колдонулат? Кимдир бирөөгө буйрук берүү, өтүнүү же кеңеш берүү үчүн колдонулат. Түркчөсүндө мынтип атат. Эмир кипи бир ишин, олушун, харекетин yapılmasını ya da yapılmamasını emretmek için kullanılır. Kişi kendini emredemeyeceği için tekil ben ve çoğul biz kişilerde emir kipi kullanılmaz. Эмир кипи, мындайча айтканда, буйрук ыңгай, буйрук сүйлөмдөр, сөздөр бир нерсенин, окуянын кылынышы керек болгонун же болбосо кылынбашы керек болгонун буйрук берүү үчүн колдонулат дейт. Анан бирок адамдар өзүнө өзү буйрук бере албаган үчүн бен анан биз деген эки ата тоочко биз колдонбойт экенбиз, аларга эмир кипин колдонбойт экенбиз. Силерге тема түшүнүктүүрөөк болуш үчүн кыргызча мисалдарды көрсөтүп берейин. Мисалы, ал келсин. Ал келсин деп буйрук иретинде айтылып атат. Ал үйгө келсин, келип калсын тезирээк деп. Же болбосо сиз келиңиз. Сылык иретинде дагы суранып атат. Буйрук дегенде мындай катаал иретте, буйрук иретте деп түшүнүп албагыла, болгону сурануу, буйруу иретинде айтылган сөздөр да. Тапшырманы аткарыңыз. Мен силерге көбүнчө айтам ушуну. Тапшырманы аткарыңыз деп курста окуп аткан окуучуларыма тапшырманы аткарыңыз, тапшырманы толуктаңыз, угуп түшүнүү тапшырмасын толуктаңыз деп айтам. Ал тарапка барбаңыз деп ал жака барууну тыюу салып атат. Барбоосун суранып атат. Ошону эмир кипи ушундай учурларда, ушундай окуяларда колдонулат экен. Жана айткандай эле, бен жана биз деген бөлүктөрдө биз бул колдонулбайт деп айттык, бен анан биз адам өзүнө буйрук бере албаган үчүн бул жерде бен биз деген ата тоочко колдонулбайт. Мисалы, олумлуусунда сен гел деп атат. Сен гел. Кыргызчасы деле сен гел. O gelsin, al gelsin. Siz gelin, же болбосо siz geliniz, onlar gelsinler. Деп бул жакта буйрук иретинде айтып атат же сурануу иретинде айтып атат. Бул позитивдүү жагы болду. Негативный формасында карап көрсөк, sen gelme. Негатив формалар биз мурунку А1 уровеньде өткөнбүз. Ал жака токтолбойбуз. Ма, ме, мы, ми деген мүчөлөр менен негатив формалар жасалчу. Эгер унутуп калган болсоңуз же билбесеңиз, ошол сабакты таап көрүңүздү сунуштайм. А1 деңгээлинде биз олумсуз негатив мүчөлөр кайсы мүчөлөр менен жасалат экенин уже билебиз. Sen gelme, o gelmesin. Sen gelbe, al gelbesin дейт. Siz gelmeyin, же болбосо siz gelmeyiniz деп сылык түрдө дагы айтсак болот. Onlar gelmesinler, алар келишпесин. Суроолуу сүйлөмдө дагы, суроолуу бөлүгүндө дагы бардык эле этишке, бардык эле ата тоочко суроо бөлүгү боло бербейт. Мисалы, бул жакта сен дегендин суроосу жок экен. Же болбосо siz дегендин дагы суроосу жок экен, көрдүк. O gelsin mi? Ал келсинби? Же болбосо o gelmesin mi? Ал келбесинби дейт. Onlar gelsinler mi? Же болбосо onlar gelsin mi? Алар келсинби? Келишсинби алар? Же болбосо onlar gelmesinler mi? Алар келишпесинби? деп сурап атат.
башка грамматикалык темаларда мисалы бардыгында олумлуу, олумсуз, олумлуу сору, олумсуз сору деп бардыгына жөндөлсө, эмир кипи, буйрук ыңгайы бардык ата тоошторго жана бардык учурга жөндөлө бербейт экен. Бул таблицаны сактап алсак болот өзүбүзгө. Келгиле, биз силер менен яп дегенди дагы өз алдыбызга жөндөп көрөлү. Яп деген жана биз айттык, бен анан биз деген ата тоошторго жөндөлбөйт дедик. Аларды мен дароо кесип салдым. Бул жерде 4 ата тооч менен жөндөйбүз. Сен, о, сиз, онлар. Мисалы, сен кыл, яп деген бул кылуу деген сөз, япмак, кылуу. Сен яп, сен кыл. Сен кылба дешибиз үчүн биз сен япма деп айтабыз. Сен япма. О япсын, о япмасын. Ал кылсын, ал кылбасын деп атат. Сиз япын, же болбосо сиз япыңыз, негативный формасында сиз япмайыңыз. Сиз япмайыңыз, сиз кылбаңыз дейт. Онлар япсынлар, онлар япмасынлар. Суроолуу бөлүгүнө карап көрө турган болсок, сен жана сизге биз суроолуу бөлүк колдонулбайт деп айттык. О, онлар дегенге гана суроолор колдонулат. О япсынмы? О япмасынмы? Суроолуу бөлүк мы, ми, му, мү деген мүчөлөр менен жасалышын биз А1 деңгээлинде өткөнбүз. Онлар дегенге дагы онлар япсынлармы? Я да онлар япмасынлармы? Деп мы, ми менен суроолуу формасын түзсөк болот. Бул эрежелерди жана бул жөндөмөлөрдү силер дагы токтотуп, өзүңөр билген этишти ачып көрүп, анан ошого жараша азыркы таблицаларды кылып жөндөп көрсөңөр болот. Бир канча мисалдарды карап көрөлү. Лütfen дерсте сессиз олун. Сураныч, сабак учурунда үнүңөрдү чыгарбагыла дейт. Ona asla inanma. İnanma деп ишенбе деп буйрук иретинде айтылып атат, ага эч качан ишенбе дейт. Топлантыya Gökhan da gelsin mi? Чогулушка Gökhan дагы келсинби дейт. Buraya park etmeyin. Buraya park etmeyin. Бул жерге токтотпогула. Бул жерге парковка кылбагыла дейт. Kolay gelsin. Иш илгери болсун дейт. Gelsin, болсун, ишенбе, ишен, кыл, кылба деп буйрук иретиндеги айтылгандарга биз мисалдар аркылуу көрдүк, Келгиле эми экранды пауза кылып туруп, ушул көнүгүүнү иштеп көргүлөчү. Бул жактагы этиштерге жана ата тоошторго байланыштырып, азыркы эмир кипи мүчөлөрүн коюп көргүлө. Мисалы, биринчиси, уже пауза кылып иштеп атасыңар деген ойдомун. Мен туура жоопторун чыгара берейин. Биринчиси, siz bu odayı hemen temizleyin. Siz bul bölümünü daroo tazalayınız deyit. Sekreter dosyayı bugün göndersin. Суроолуу сүйлөмгө ми деген мүчөнү кошушубуз керек эле, ми калып калыптыр. Секретер dosyayı bugün göndersin mi деп бияка мини кошуп коебуз. Sen derse geç kalma. Sen сабакка geç kalba. Arkadaşlarınızla kavga etmeyin. Etmeyin деген ошо arkadaşlarыңар менен, досторуңар менен урушпагыла деп атат. Lütfen tuvaletleri temiz kullanın. Сураныч, дааратканаларды таза колдонгула. Partiye mutlaka Ayşe de gelsin. Mutlaka деген сөз, бул сөзсүз түрдө деген сөз. Вечеринкага, кечеге Ayşe дагы сөзсүз келсин дейт. Бул жакта негизги логиканы түшүнүп алсаңар достор, мүчөлөрдү улоо оңой эле болуп калат. Андан кийин кыргызчага окшош булар. Болгону бир аз карап, логикасын түшүнүп алсаңар, мен жана көрсөткөн таблицаларды бир сыйра карап, А1 деңгээлиндеги мүчөлөрдү да бир сыйра карасаңар, бул эмир кипин түшүнүү оңой болуп калат. Эгерде сиз курста окуп жаткан болсоңуз, мен силерге берген тесттин ичине кошумча видеону да кошуп берем. Ошол жакта ушул тема дагы да кененирээк, тереңирээк түшүндүрүлдү. Эми sıfat yapım ekleri деген темабызды карап көрөлү. Sıfat yapım ekleri бул sıfat кошуучу мүчөлөр деген сөз. Кандайдыр бир сөзгө мүчө улап sıfat кошобуз же анын sıfatын кемитебиз.
Сыпат япым дегенде кошуучу мүчө бул л деген мүчөбүз бар. Л. Ал сөздүн бүткөн үндүсүнө карап лу, лү, лы, ли деп өзгөрүп кете берет. Биз буларды дагы А1 деңгээлинин сабактарында үйрөнгөнбүз. Ошолорду эстейбиз. Л мүчөсү бир нерсеге сөзгө сыпат кошот. Кыргыз тилиндеги лу, лы, ду деген мүчөлөргө туура келет. Мисалы үчүн даамдуу, тоолуу, кадырлуу же болбосо акчалуу, унаалуу десек болот. Мисалы унаа дегенге лууну кошсок унаалуу болуп, кандайдыр бир адамдын кандайдыр бир нерсеси бар экенин көрсөтөт. Мисалдарды көрсөттүк бул жакта түркчө. Шекер, шекерли чай. Güneş, güneşli hava. Akıl, akıllı çocuk. Kırgızistan, kırgızistanlı insan. Бул жакта л, ли, лу, лү дегендердин мүчөлөрдү кошуп, таандык мүчө кылып өзгөртүп атат. Кандайдыр бир нерсенин кандайдыр бир сыпатына таандык болгонун көрсөтүп атат. Сыпаты бар экенин көрсөтүп атат. Чайдын кандай экенин көрсөтүп атат. Шекерли чай, güneşli hava деп кыргыз тилиндеги лу деген мүчөлөрдү берип атат. Ушунун эле тескериси бар. Мисалы сыз. Кыргыз тилиндеги эле сыз деген мүчө. Бул л мүчөсүнүн карама каршысы бир нерсенин жок экенин билдирет. Кыргыз тилиндеги сыз мүчөсүндө эле. Мисалы şekersiz çay, şekersiz kahve, tuzsuz yemek, evsiz adam, sessiz oda деп атат да. Кандай бир нерсенин жок экенин көрсөтүп атат. Мисалы ушуларды эле л, сыз деген ордуна лны кошсок, анда ошол нерсе бар экенин көрсөтөт. Сыз дегенди кошсок, жок экенин көрсөтөт. Муну мисалы аз карап кылып көрөлү да озеки. Şekersiz kahve, şekerli kahve. Tuzsuz yemek, tuzlu yemek. Evsiz adam, evli adam. Sessiz oda, sesli oda деп айтып кете беребиз. Бул эки теманы түшүнүш үчүн бир канча мисалдарды да карап көрөсүңөр, анан дагы көбүрөөк кайталасаңар, логикасын түшүнүп алсаңар эле, калганы кыргызчага окшош, мүчө оңой уланып кетет. Келгиле эми ошо л, анан сыз деген япым мүчөлөрүнө, япым эклерине карап көрөлү. Бул жакта берилген сөздөргө л дегенди улап, анан сыз дегенди да улап көрөт экенбиз. Sağlıklı, sağlıksız. Şekerli, şekersiz. Tuzlu, tuzsuz. Sabırlı, sabırsız. Güçlü, güçsüz. Көрдүк, л, ли, лу, лү бул ошол сөзгө сыпат кошуп атат. Ал эми сыз деген мүчө болсо, без деген орусча без деген мааниди берип, ал сыпатты кемитип атат. Sağlıklı деген бул дени сак, ден соолуктуу деген сөз. Sağlıksız, оорукчан, ден соолуксуз деген сөз да, мындайча айтканда. Бул темалардын бардыгы түшүнүктүү болду деп ойлойм достор. Кайра кайталап көргүлө. Курста окуп аткан болсоңуз, мен грамматика бөлүгүндө берген кошумча видео сабактарды сөзсүз көрүп, дагы кененирээк бышыктап алсак, биздин акылыбызга, логикабызга жакшыраак отурат. Анан түрк тилин үйрөнүүдө, сүйлөөдө кыйналбайбыз. Мына ушинтип достор, бүгүнкү сабагыбыздын аягына келип жеттик. Бүгүнкү сабагыбызда башында мен силерге сөз бергендей эле түрктөрдүн мантысы тууралуу кеп куруп бермекчимин. Манты дегенде биздин оюбузга дароо өзүбүздүн манты чоң, ичинде фарш, эт толо манты эсибизге келсе керек. Бирок түрк мантысы таптакыр башкача. Түрк мантысы биздикине караганда аябай кичинекей болот. Экранга сүрөттөрүн да коюп коем. Аябай кичинекей болот. Анан ичинде кичинекей эле бир нерсе салып коет да. Ар бирин өзүнчө колго түйүп, кол менен жасап, өзүнчө бир мунун дагы маданияты, тарыхы бар, өзүнчө бир кызыктуу тарыхтары, окуялары бар. Түрк мантысы негизи мисалы биздики канчалык чоң болуп, анан ичиндеги фарштары канчалык даамдуу болсо, ошончолук жакшы деп эсептелинет. Түрктөрдүкү болсо тескерисинче, мантылары канчалык кичинекей болсо, сен мисалы манты жасап аткан киши канчалык кичинекей кылып манты жасай алсаң, сен ошончолук чеберсиң, ошончолук жөндөмдүүсүң деген
маанини билдирет да. Мисалы жаңы келген келин кичинекей манты жасап, анан бир кашыкка 30-40 манты батыра алган болсо, ал ошончолук жөндөмдүү, ошончолук жакшы манты жасай алган бирөө деп эсептелет. Ошого мантынын кичинекейлиги ал манты жасаган кишинин жөндөмдүүлүгүн аныктайт. Манты бул Осмон империясы учурунда Селчуктардан, Орто Азиядан түрктөр менен кошо келгендиги, Осмон империясынын падышалары аябай жакшы көрүп жеген тамактардын бири экендигин көбүбүз эле билсек керек. Андан сырткары манты бул жөн эле бир тамак эмес, бул социалдык жумуш катары дагы көрүлөт. Көбүнчө аял кишилер чогулуп алып, майда жумуш да, башка кол коңшулар, туугандар чогулуп алып, тегеренип отуруп алышып, чогуу сүйлөшкөнчө, ушакташканча, андан мындан кеп курганча манты жасашат. Ар бирин колго түйүшөт, аябай кичинекей болот. Анан дайыма бир кызык жери мантынын жанына айран кошуп жешет. Биздин айрандан кошуп жейт, же болбосо томат, помидордон жасалган соустардан кошушат. Андайча айтканда жөн эле эмес, аябай соусту көп кошуп, чөп жарды көп кошуп жешет да. Башында келгенде аябай көнө албай, ушул да мантыбы, кандай манты болсун бул, даже биздин пилмен чучварадан да кичинекей экен деп жүрдүм эле. Азыр бир аз да көнүп калдым. Анан жанына очойтуп айран куюп коюшат. Ага деле көнүп калдым десем болот азыр. Ошондой эле биздин мантылар көбүнчө бууда бышат. Булардыкы болсо ар кандай түрү бар. Мисалы, куурулган манты, кайнатылган манты, көбүнчө мантыны кайнатып бышырышат көбүнчөсү. Анан куурулган дагы бар, ар кандай түрлөрү бар. Ичине дагы кичинекей кылып фаршалат, бирок фаршы деле билинбейт деле да. Бирок ошону аябай жакшы көрүп жешет түрктөр. Ошондой достор, бүгүнкү сабагыбыз ошондой манты тууралуу айтып берип бүтүрөйүн дедим. Кызыктуу болгон болсо, сабагыбыз пайдалуу болгон болсо, аягына чейин көргөнүңүздөргө рахмат. Комментарий коюп пикириңерди жазып койсоңор болот. Кийинки сабактардан көрүшкөнчө.